Мен чемпион аталышындагы республикалык кышкы спорттук оюндар Каракол шаарында. Анда өлкөдөгү бардык балдар өспүрүмдөр спорт мектептери арасында өткөрүлүүдө. Лыжа жарыш эстафеталык таймаш кышкы спорттун түрлөрүн өнүктүрүүнү көздөп, жаштарды дени сак жашоого үндөйт. Былтыркыга салыштырмалуу абдан эле көп деп эсептесек болот. Анткени былтыр ушул бир 60ка жакын катышуучу болгон. Бул бизде кышкы спортко көбүрөөк көңүл бурулуп, ушу кышкы спортто дагы спортчулар өнүгүп жатканын билгизет. Анткени ушул бул мен чемпион долбоорундагы ушул кышкы спортду өнүктүрүү боюнча республикалык мелдеш өтүп атат. Бул мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн ушул Helvetas эл аралык уюму тарабынан дагы ушул атайын Швейцария мамлекетинен адистерди, тренерлерди алып келип берип, бизге 4 күндүк семинар өткөрүп берип, андан сырткары ушул мелдешти өткөрүүгө жардам берип атышат. Бул мелдеш эл аралык деңгээлдеги мелдешке ылайык келет. Анткени ушул мелдешке баягы мындан дагы нарында чүйдө өтө турган мелдештер ушул мелдешке мындай эрежесине ылайык өткөрүлөт да. Кышкы спорттук оюндар кышкы туризмди дагы өнүктүрөт. Бул учурда Helvetas уюму дагы четте калбайт. Жаш спортчуларды ар кандай жабдыктар менен гана камсыз кылбастан, алар үчүн Швейцариянын лыжа боюнча улуттук курама командаларын машыктырып жүргөн тажрыйбалуу машыктыруучуларды кыргыз спортчулары үчүн 3 жылдан бери алып келип машыктырып турушат. Last week we could have coaches training. Мен Швейцариянын Давос шаарынан атайын жаш спортчуларды машыктыруу үчүн жана лыжа спортун өнүктүрүү үчүн келдим. Бир жума бою талыкпай эмгектендик. Ал арада бул жактагы жаш спортчулардын аракети абдан жакшы экенин байкадым. Дээрлик союз тараган мезгилден бери Кыргызстанда лыжа менен алектенген спортчулар жокко эсе болчу. Акыркы 2 жыл аралыгында бул спорттун түрү менен алектенгендер күн санап өсүп жатканын байкоого болот. Жарыштын уюштуруу маселесин ушу эл аралык деңгээлге чыгарып, анан биякта чогуу уюштурганга аттанышкан. Ошонун бүгүн жемиши болот буюрса. Кыргызстандын ушу чуркоо лыжасы өнүккөн баягы областтардан келиштир. Чүй облусу, Нарын облусу, анан Ысык Көл облусунан чогулушту. Биякта азыркы күндө 120 бала бүгүн мелдешке катышат. Эми Helvetas уюмунун бир нече долбоорлору бар. Ошол долбоорлордун бири кышкы туризм туруктуу өнүктүрүү долбоору. Ошол долбоор ушу Караколго, анан жакынкы Караколго жакын Жети-Өгүз, Ак Суу Түп райондарына багытталган да. Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт департаменти мен чемпион аталышындагы кышкы спорттук оюндар үчүн атайын 3 миллион сом акча каражатын бөлүп берген. Алгачкы этабы Каракол шаарында өтүп жатса, эмкилери Нарын жана Чүй облустарында өткөрүлөт. Бардык этаптарын жеңген спортчуларга жана алардын командаларын баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар күтүп турат. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктары.